Assalamu alaikum. Бүгүнкү бул видеодо биз барыбызга эле белгилүү WhatsApp'та болобу же башка соц тармактарда болобу телефондон жазып жатканда автоматтык түрдө сөздөр кээде алмашып кетет да. Биз башка нерсени башка эле сөздү жазып жатканда бул жерден телефондон авто алмаштыруу иштеп кетет да, бизге башка сөз кетип калат да. Азыр эле ушул жерден мен көрсөтсөм, ал жерде мен размат деп жаздым, бул жерде автоматтык түрдө азыр рахмат деген кетет да. Себеп дегенде азыр биздин телефондордо ушундай авто оңдоо деген бар да. Анан бул жерден телефондон өзү автоматтык түрдө ушул нерселерди кээде оңдоп кетет. Башка сөздөр бул эмес. Эгерде башка сөздөр жаза турган болсок да, бул жерден кээде күтүлбөгөн башка символдор жазылып калат. Уже мен сөздөр жазып баштаган эле түгүнө кандайдыр бир сөздөр пайда боло баштады. Анан биз жазып койдук, жаздык. Эми жөнөтүп бере турган болсок, бунун ордуна кээде ушул тамгалар алмашып, анан башка эле сөз кетип калат да. Ушул нерсени өчүрүш үчүн биз телефондун настройкасына киришибиз керек. Телефондун настройкасына киребиз бул жерден. Телефондун настройкасына кирип, ылдыйраагына түшөбүз. Ушул жерде настройканын кеңейтилген немеси бар, түрү. Расширенные настройки деген бар, ошого киребиз. Анан ушул жерден язык и ввод дегенге киребиз. Бул жерден анан ушул жерден биз управление клавиатурами деген басып киребиз. Анан ушул жерден настройки деген киребиз. Мына ушул жерден жанакы жердеги бизге чыгып аткан тууралуу авто оңдоону жана башка нерселерди ушул жерден өчүрүп кайра күйдүрсөк, кошсок болот. Ушул жерден киребиз, анан бул жерде исправление текста деп турат. Ушунда киребиз, анан ушул жерден биз карайбыз. Показывает строка подсказка дейт. Биз жана сөздү терип баштаганда эле сөздөрдүн чыга берүүсү мына ушул жерден болот да. Ушуну өчүрүп кое турган болсок, түгүнөн экинчиси кошо өчөт да. Бул жерде подсказывать эмес сөздөрдү бизге көрсөтүп, болжолдуу сөздөрдү берет да, биз баштап жатканыбызда. Ошондо эмне кылат, ушул жерден өчүрөбүз. Эгер ушул керек эмес дей турган болсок, өчүрүп койсок болот. Жок, бул керек боло берсе, бирок ал жерде бизге авто оңдоо жок болсун дей турган болсок, анда бул жерде автоисправление деген бар. Ушуну өчүрүп коебуз. Ушуну өчүрүү менен жана жердеги сөздөр автоматтык түрдө өзү өзгөрүп кетпейт. Анан кайра WhatsApp коюп көрсөк болот. Кайра WhatsApp коебуз. Өзгөргөн жок, себептен эгерде азыр автоисправление болгондо ушул жерден биз жазган тамгаларыбыз өзгөрүп кетет эле. Ушул жерден биз настройкалап алсак болот. Бул жерден азыр бизге бул жерден түгүнө подсказкалар чыгып турат. Бул жерде буну өчүрүш үчүн кайра эле настройкага киребиз, ошол жерге. Андан кийин жанакы жерге настройкага киргенибизден бул жерде показывать строку подсказки деген ушул жерде биз өчүрүп коебуз. Кайра эмеге киребиз. WhatsApp'ка кирдик. Бул жерден биз тексттерди тердик. Бизге эч кандай бул жерде подсказкалар чыккан жок. Мына ошентип биз бул жерде керектүүсүн күйгүзүп, керексизин өчүрүп койсок болот.